Кыргызстандагы дипломатиялык өкүлчүлүктөр жана эл аралык уюмдар быйыл 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө салым кошууга дилгир. Жарманкеге 20-дан ашык дипломатиялык өкүлчүлүктөр улуттук тамак аш, суусундук, таттуулардын түрүн жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн алынып келинген кооз улуттук буюмдарды алып чыгышты. Азыр аябай популярдуу болуп кеткен бабыл ти деп ичип жатышпайбы? Мына бул бабыл ти. Бул Кытайдын жоңго найча деп аталат. Бул ошонун кытайча жасалган версиясы деп айтсам болот. Бул болсо чипсига окшош, өзүңөр көргөндөй аябай кооз, жегиңди келтирет. Булар болсо таттуу булочкага окшош, биздин жанагындай сахарга малынган сыяктуучу. Булар болсо кадимки пирогтор, таттуулар. Ал эми бул болсо биздин эң көп сатылып жаткан тамагыбыз болуп жатат азыр. Бул тофу деп аталат. Ежегодно мы принимаем самые активные участие. Биз дагы жарманкеге активдүү катышып жатабыз. Жарманкеге улуттук тамак ашыбызды, байыркы буюм тайымдарды, сувенирлерди, атактуу Кытай чайларын, Кытай жибегин алып чыктык. Монголиянын Кыргызстандагы элчилиги жарманкеге 1-инчи рет катышууда. Шаар тургундары менен меймандары кыргыздын курутуна окшогон бал, таттуулар кошулган тамак аштын түрлөрүнөн даам сызып, монголдордун улуттук аспапта жаңырган ырларын уга алышат. Здесь представлены вот все монгольские продукции. Монголиянын улуттук тамак ашын тартуулап келдик. Кыргызстан менен Монголиянын ортосундагы дипломатиялык кызматташтык түзүлгөндөн бери байланыштар ыраттуу өнүгүүдө. Кыргызстанда бир топ ишканалар ачылды. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев дипломатиялык өкүлчүлүктөр жана эл аралык уюмдар жарманкесин кыдырып көрүп, улуттук тамак аштан даам сызды. Тышкы иштер министри кайрымдуулук жарманкеси болгондон кийин тамак аш, суусундуктар, буюмдарды сатуудан түшкөн каражаттар 1-июнда балдар үйлөрүнө тапшырылып бериле турганын билдирди. Биз караган балдар үйүнө же болбосо башка бир уюм балдарга дагы жардам бергенге аракет кылабыз. Менин оюмча бул жакшы демилге. Анткени ошо дипломатиялык корпустагы, эл аралык уюмдардагы ошо Кыргызстандагы бардык иш-чарага катышып, ошо балдар күнүнө да өзлөрүнүн салымын кошуп жатышат. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү бул иш-чара жарманке жакшы деңгээлде өтүп атат. Биз Тышкы иштер министрлиги дагы буларга жардам берип, чогуу алар менен аракеттенип атабыз. Тышкы иштер министрлиги 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата кайрымдуулук иш-чараларын жыл сайын өткөрүп келет. Нургүл Жумабекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.